Айша радıyallahu anhanın көп toya тамақ жеу туралы айтқан сөзі. Айша радıyallahu anha айтады, бұл үмметтің пайғамбары дүниеден өтіп кеткенден кейін келе башына келген ең бір чоң балелерден бірisi toya тамақ жегендігі. Себебі елдер қачан құрсақтары тойғондо денелері салмақ қошот. Дене салмақ қошқондан кейін жүректер алсырап, қалаулар адамдарға үстөн болып кетеді. Айша радıyallahu anha құдым бүгін күнде бізді қарап тұрып бұл сөзді айтып қойғандай, аябай біздің бүгін күнде авалыбызға дал келген сөз. Себебі құрсақ бұл анын құлағы жоқ, көзі дағы жоқ. Оозуңуздан эмне кирсе, аны кабыл алууга ал мажбур. Болгону биздин алданып калганыбыз ушул кегиртегибизден нары өткөнгө чейинки эле айырмачылыктан алданып калабыз. Адамдын курсагы бир тиштем нан менен бир уртам сууга дагы тоет. Анан сааттап күтүп атып, анан араң жете турган тамакка деле тоет. Киргенде айырма болушу мүмкүнгө, бирок нары жагында айырма жок. Бирок адамдар ушул нерсеге азгырылып калгандыгы, алардын динине зыян бергендигинен кабарсыздыгы адамды өкүнткөн нерсе. Себеби каалаган тамагын каалаган учурда жегендик адамдын эле табиятын, тарбиясын бузбайт, ал айбандын дагы тарбиясын бузат да. Жайлоого, үйүргө кошкон атыңыз күздө келгенде кайра минги кылганга аргаңыз кетип кыйналып атып, анан кийин кайра колго үйрөтүлөт да. Эркиндик каалагандан, каалаган жерден тамак жеген жаныбардын мүнөзүн бузгандан кийин адамдын мүнөзүн жөн эле бузат, талкалайт бул нерсе. Ошол үчүн кандай бир ийгиликтүү биздин алдыбызга коюп бир үлгү кыла турган улуу инсандар дүнүйөдө өткөн болсо, ошолордун жашоосунда сөзсүз 3 нерсе бар да. Ошол 3 нерсени жөнгө салгандыктан аларды дайым ийгилик коштоп жүргөн. Ошолордун бириси алардын уйкусу аз болгон. Кандай ийгиликтүү адам болбосун, ал дүнүйө жактан болсун, диний жактан болсун, алар кайсыл доордо жашаган болбосун, кандай адам болсо, эркек баялбы, уйкулары сөзсүз түрдө аз болгон. Себеби адам баласынын көбүрөөк максаттарына жетип алыш үчүн убактысы көп болуш керек. Убакыт түштөгү жетилген максаттарга сооп да берилбейт ага, сыйлык да берилбейт да. Ошол үчүн адамдардын ийгиликке жеткендердин жашоосун карай турган болсок, алардын жашоосунда уйкусу аз болгон биринчиси. Экинчиси, алардын сүйлөгөн сөзү дагы аз болгон, азыраак сүйлөгөн. Себеби азыраак сүйлөгөндү көбүрөөк ойлонууга мүмкүнчүлүк түзүп берет. Андан кийинки үчүнчү алардын сыфаты тамакты дагы азыраак жеген. Азыраак тамак жегендиктен адамдын мээси да көбүрөөк иштейт. Анан тамакка кеткен убакыт сабакка же башка бир нерселерге арналса, адамга ийгилик алып келүүчү нерселер. Улуу даанышмандардын бириси, диндеги улууларыбыздын бириси тамак нан жегендин ордуна талкандан оозуна салып, суудан урттап алчу экен. Курсагым ушуга деле тоет деп. Анан суралганда эмне үчүн мындай кыласыз? Нан жесеңиз дагы болот го дегенде, нан чайнап бүткүчө убакыт менен, талкан менен суу ичкендеги убакытты салыштырсам, талкан жесем, нан жегенден көрө 70 жолу Аллахты көбүрөөк зикир кылганга мүмкүнчүлүк болот экен. Ошол үчүн мен талкан жегенге өтүп алдым. Бүгүнкү күндө бизде тескерисинче, тамак аш дегенде бизде тамак аш башкача маанини ээлейт да. Бирөөлөр той кылса дагы тамак ашсыз, ал той эмес. Бирөө төрөлсө дагы тамак аш, кылбай же качып жүрсө чакырып алып айтабыз, качан аш жейбиз. Машина алса дагы тамак аш, сатса дагы тамак аш да. Жууш керек. Жууш деген башкача болот эле, бизди кандай түшүнүп алганбыз. Же болбосо үйлөнсө, керек болсо кайгы бир үлгү ала турган учур, бирөө өлүп калса да тамак аш жейбиз. Тамак ашка ушунчалык көп байланып калганбыз. Тамак аш тууралуу дагы өзүбүздүн нафсибизге ылайыктуу, бирок бир эч кандай адамдын тарбиясына таасир бербей турган сөздөрдү токуп алганбыз. Жакшы тамак калганча жаман курсак айрылсын деп. Муну ким айтып берген, ким тапкан билбейм. Бул сөздүн бир эч бир
tereң маанисин түшүнө албадык. Адам баласы ошол үчүн тамакка көп маани берип, ошону ойлоп калгандыгыбыз үчүн биздин балдарды тарбия кылып өстүрүш керек болгон, дин үйрөтүш керек болгон үйдө сиздин үй бүлөңүздүн ошол тарбиячысы, апасы деле сизге тамак жасап атып, тарбия бергенге убактысы жок да. Эртең менен тургандан ушу түшкө эмне жейт экен ошону даярдайм. Түштөн кийин кечке эмне жейт экен. Ошол өзүңүз жей турган нерсени дагы өзүңүзгө бир парак кылып жазып берет дагы, колуңузга карматат. Сиз базарда алексиз, ал үйдө алек, үйдө анан кийин аткарыла турган амал аткарылбай калат. Жөн эле ошол нан менен сууга тое турган курсак ушунчалык деңгээлде бизди алек кылып. Же болбосо кайсыл бир жерде жакшы тамак бышырат экен, баланча ашканада жакшы тамак бышырат экен дегенди угуп калсак, ошол ашканага барып тамак ичип, кайра кайтып келгенче эле убакытта курсагың ачып калса деле барып жей бересиң. Алыска сапарлар тамак үчүн. Жолугушуулар тамак үстүндө. Ар бир нерсе тамак үстүндө, ошондуктан адамдардын ибадаттан болгон рахатты сезбей калгандыгынын дагы негизги себеби ушул. Сахаба радыйаллаху анхумдар ачкалыктан курсактарына таш байлап алган учур эле. Ошол абалда кылган ибадатынан рахат алып, жүрөктөрү жыргайт алар. Бүгүнкү күндө биздин ибадаттан да рахат албай аткандыгыбыз, жана ошондой эле тарбиябыз бузулуп, аткарыш керек болгон мойнубуздагы милдет 5 маал намазга жалкоолук жол бербей аткандыгы, адамдагы салмактын оорлошкондугу жана каалаган нерсесин каалаган убакытта колдоно бергендиктен. Бул дегени кеңирчилик болбосун деген эмес. Бул молдекелер сиздин жашооңузду тарайтып аткан жок. Болсун бардыгы, бирок сиз өзүңүздү башкара билиңиз. Жанакы туура эмес макалга амал кылбаңыз сиз. Жакшы тамак калганча жаман курсак айрылсын дегенге амал кылбаңыз. Себеби данышмандарыбыз айткан, орто жериң ток болсо, эки колуң шок болот дейт. Анан ибадат да жок болот. Анан күнөөлөр пайда болот. Адам баласынын курсагы тойгондо же уйкусу келет, же болбосо дагы башка бир нерселерге кызыгуу пайда болуп кетет. Ошол үчүн Айша радыйаллаху анха айтат, пайгамбарыбыз дүйнөдөн өткөндөн кийин адамдарга келген бир эң бир оор бир сыноолордон бириси. Бул сыноо деп дагы эске алынбайт. Мындай карасаң, дасторкондо бардык нерсе бар болсо, каалаганың жакшы бардык нерсең табылса дасторкондон, пияланы алып чайыңды ичип, кайра койгонго орун калбаса, жакшы дайгы, бирок Айша радыйаллаху анха айтат, бул бале дейт. Ал дасторконду жайган адамга бале эмес, ошол жерге олтуруп алып, дасторконду тазалап сүннөт кылам деп аракет кылган адамга бале болчу. Ошол үчүн адам баласы нафсисин кичине тыйганды үйрөнүш керек. Тамак аш жегенде максатыңыз эмне? Курсак тойгозуш болсо, ал үчүн сааттап очерет күтүштүн кереги жок. Сааттап кезекке туруштун да кереги жок. Бул үммөттүн өнүгүп өсүп атканынын белгиси мечитке батпай аткан кезде. Ал эми артка баратканын белгиси ашканаларда орун калбаган кезде. Ошондуктан Аллах Таала бардыгыбыз ушул нафсинин каалоолоруна ээрчип кетүүдөн сактаган болсун, жана тамактанууда дагы, жана жашоонун башка бөлүгүндө дагы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөтүнө ылайык жашоону насип кылсын. Ва ахиру дa'wana алхамдулиллахи rabbil alamin.